u paytda chaqirib qolsak gangirab qolasan ekan, pulni ham o'zi qilar ekan, yo'lkirani ham o'zi. Akalar bir masala bor, chechilmagancha. Ko'proq urgan. Ancha. Buni qancha odam o'tadi? Hajiga borasan, o'zing borasan, qaytib kelasan. Bilmem qancha yetishyapti tushunmay. Cho'ng ajiliqni qilgandan ko'ra o'shanday asfaltlarni qurib, ko'priklarni qurgan to'g'rimi? To'g'ri. 6000 odam ketadi. Ular jindi emas-da, o'shalar 6000 ko'prik qursa bo'ladi-da. Birinchi qaysini tandaysiz? O'sha elga bo'lsa. Ko'pish kerak. Birinchi кезекте ko'prik qurish. Hajiga borgan sizni hoji pastda. Ajiliqqa borgan yaxshi. Мындай көпөрөдөн Кыргызстан боюнча салып чыгып, миңди салып, жолдордун бардыгын Ош боюнча асфальт кылып коюп деле ажылыкка барбаса кыяматта жооп берет. Ассаламу алейкум. Биз Ош эл аралык аэропортунда турабыз. Аты жөнүм Санжарбек Чалланов. Өзүңүздөр көргөндөй аэропорт тып-тынч, эл жок. Бул күндөгүдөй эле, бирок бул Ош аэропортунун. Негизи эле Кыргызстандагы Бишкектеги эл аралык аэропорттун бардыгын Кыргызстандан ыйык Мекке шаарына учкан, Каабаны айланган учкан умрага баруучулар толтурат өзү негизи жыл боюнча. Сиздер менен бүгүн сүйлөшө турган темабыз ушул $4650 акчаны ажылыкка, фарзга иштеткен зарылбы же анын ордуна кайрымдуулук кылып, көпөрө салып, жолдорду оңдоп койгон жакшыбы? Мына кече жакында Ошто, Озгурда бирөө ажылыкка деген акчасын ажылыкка иштетпей, анын акчасынын бардыгын 2 айдын ортосунда көпөрөгө иштетти. Ошол туурабы? Азыр иншалла ошону сиздерге аягына чейин көрсөңүздөр ачыктап түшүндүрүп беребиз. Ал немеге бара турган болсо, мисалы, умрага бара турган болсо, ал өзү үчүн барат. Ал жерде эл үчүн болуп атпайбы? Эл үчүн. Башта ажы кылгандай эле барып калса деп ойлойм да мен. Ошондой топ ишин иштеген адамга тартып. Элге жакшы болуптур. Анын үстүгө пайдалуу ишти кылыптыр да кыскасы. Ошондо чоң ажылыкты кылгандан көрө ошондой асфальттарды куруп, көпүрөлөрдү курган туурабы? Туура. Бизде деле бирөө атасына баш бергенде, баш берип атышат го. Көчөнү асфальттап койду соңунда. Ошо жакшы да, жерге пайдасы тиет. Ажыс кабыл болду ошо менен. Асфальт кылыш керек. Ошо менен ажылыгы парыз болуп өтө берет. Köprüye sagan tuğra bolat. Nege degende köpçülük yerden basıp ötet de. Faydası köpürek deyet. Andıktan şu köpürüge bergen jakşı bolat dep oylaym. Köprü salганга жардам берсеңер, ошол жерден 1000 миллион деген адамдар өтөт. Сооп ушул жактан деле жазылат. Сооп. Менин жеке оюм ушундай. Унда мына 6000 адам неге кетти дейм, ушулар көпүрө кылбай. Олар hem сооп издеп кетип атышат. Көпіреді. Көпірі құрып, нөмегендер жақсы да. Көпөрөк кыратылат. Мен ажылыкка барам. Köprü kurmak konuşalım. Ko'prik qilinadi, jannatga sirat ko'priklarda o'tish uchun ko'prik qilinadi-da. Ajılıkça. Hojilikda ko'prikni qilgandan keyin olib ketadi. Hacga borish farz. Bu farz degani buyruq, Allohning buyrug'i. 5 ta narsani bizga bo'ynimizga qo'ygan. Ashuni bittasi ashi. Bormaydigan bo'lsak, qarz bilan ketamiz. Андан кийин болот. Анткени элдин соолугу тиет, ошончолук эл өтөт сүйүнөт. Ko'prik solardik-da. Bir-biriga duo qiltiriladi-da. Hacı da öyle, köprü sat vermek mi? Ellerge. Суу алыш үчүн көпүрө кыласың да. Көпүрө. Көпүрө? Көпүрө куш. Мен колумда жок бейбече бисераларга беретилем. Acıga barış gerek de. Bir farklı acılık. Acılık. Көпүш керек. Birinci кезекте көпүрө куш. Hajiga borgan sizni hoji pastda. Oh maşallah. Allah razı olsun. Şunda kişiler hem var ekenler. Hajiga borgan o'zi hoji past. Umra u ikinci darajali. Keyin oshib qolsa asfalt qo'yadi. Элге мисалы үчүн неме кылып, жакшы немелерди кылсаңар деле ошо ажыга барып, умрага баргандай болосуңар да. Умра эмес, ажылык жол. Ажылык жол деле ошондой эле болот, жакшы эле болот. Кайсынысы ахиретке пайдалуураак болот деп ойлойсуң? Жол курган. Жол курган, көпүрө салган, ахиретине түбөлүк элден сабап, эл үчүн жакшылык кылган болосуң. Ал бир жаның үчүн, ажылыкка барсаң, ал бир жаның үчүн. Анан эл үчүн сабапчылык алгың келсе, көпүрө кур. 6000 adam кетет. Олар жинди эмес да, ошолор 6000 көпүрө курса болот эле да. Жок, алар фарз болгон үчүн кетет, бир жага туура. Анан эми мурдагы заманда мен түшүнүгүм боюнча
köprülөр керек эмес болгондо. Азыр эми эл көбөйүп, köprülөр мындай зарылдыгы көбөйгөн үчүн ошо көпүрө салыш керек, жол салыш керек. Соғып ишти көп жасап атат. Бұрын бізге енелерimiz айтатылар, ажыга барсаң, мисалы үчүн толук коңшуң бардыгы жетсе, үйүңдө тынчтык болсо, үй бүлөңдө бардык нерсең жетсенен барды. Азыр бардыгы жокпу, бардыгы эле кетип атат. Эми кантип жетишип атат түшүнбөйбүз. Көпүрө курган. Ананчы. Мына канча адам өтөт. Ажыга барасың, өзүң барасың, кайтып келесиң. Ошол да. Адашпайт, ар ким өзүнүн калоосу да. Лаган мына жерде эмеле онун көп сабап таап коюп турут. Кыскасы ажылыктан көрө көпүрө туура деп эсептейсиз. Эми ар кимге ар кыл, 5 кол бирдей эмес да. Сизге лично өзүңүздүн тандоо. Мына жерде эле. Көпүрө курат элеңиз. Ананчы. Ажылыкка барган жакшы. Эмнеге ажылыкка дегенсиз? Эми ошо бажарыш керек дейм да. Ажылык фарз да? Фарз. Зор болуп калганбы азыр? Ооба. Мурункусу кандай эле мурункусу? Муңсу наркысы болчу. Эскиси. Эми элдин кызматына болгондо кылмакчы. Биринчи кайсыны тандайт элең? Ошо элге болсо, Ажылыкчы ажылык. ажылыкка да баша болот. Көпүрө кылмакчы го. Чоң ажылык фарызына баргандан көрө анын акчасын бардыгын ушул көпүрө курганга иштеткен көпүрө куду ушул. Туура, көпүрө куруу сооптуу иш. Бир эле өзүнө эмес, ушул айылга пайдасын тээт. Бирок көпүрө куруунун өкүмү шариаттагы өкүмү мустахаб да. Аны аткарсаң сооп, аткарбасаң күнөө эмес. Көпүрөнү салсаң сооп, салбай койсоң эч бир адамга милдеттүү эмес. Бирок ажылык ар бир момун мусулманга парыз да. Исламдагы 5 парыздын бирөөсү. Аллах Таала валиллах аланнас хаджул байт ман истата илейхи сабила. Кимдин акчасы жеткен болсо, ажылыкка барыш фарз болду деген. Ошондуктан биз мусулмандар эң биринчи эмнени аткарыш керек деген маселеге көбүрөөк карашыбыз керек. Эгерде мындай көпүрөдөн Кыргызстан боюнча салып чыгып, миңди салып, жолдордун бардыгын ош боюнча асфальт кылып коюп деле ажылыкка барбаса кыяматта жооп берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, ким акчасы жетип туруп, ажылыгын кылбаса, ушинтип көпүрө салам, асфальт кылам, машина менен, бийик үй салам деп жүрө өтүп кеткен болсо, ал адам өлүмүн күтө берсин, күтүп атканда же яхуд болуп өлөт, же христиан, насара болуп өтөт. Эмнеге дегенде, насара еврей болуп өлөт дегени, еврейлер билип туруп диндичи атайын бурмалашкан. Ажылык фарз экендигин билип туруп бурмалаган болот, эгер билип бурмаласа. Же билбей, ажылык анчалык динде эң орду бар фарздардан экенин билбей калыптым десе, анда насара болуп, ошол христиандар сыяктуу болот. Анткени христиандар динди көңүл бурбай койгондуктан, көңүл кош болгондуктан, бир тойлордо, өлүмдөрдө гана эстеп койгондугу себептүү бул динди жок кылышты, ошондой абалда өлөт деген. Ошондуктан билиңиздер, мусулман бир туугандар, дин алымдарынын кимисинен сураңыздар, бардыгы эң биринчи фарз дейт. Фарз ажылыкты аткарыш керек. Ажылыкты аткаргандан кийин экинчи ирет, үчүнчү ирет барбастан көпүрө курсаңыздар болот. Бул эми ушул курган адамдын ээсин туура эмес кылды деп айтуу максатта эмес. Ушул ойдо бүтүн Кыргызстан мусулмандары кетпесин. Ар бири ажылыкка барбай эле ушуну кылайын деп кетпесин. Азыр 6000 адам быйыл кетип аткан болсо, булар адашуу жолунда эмес. Алар эң биринчи Аллахтын буйругун аткарып алайын, фарзын. Анан экинчи кезекте ушундай сооптуу иштерди кылам дейт. Пайгамбарыбыз айткан, менин пендем мен парз кылган нерседен дагы артыгыраак нерсени аткарып мага жакындай албайт деген. Аллах парз кылган орозо, зекет, ажылыктан дагы артыгыраак жакшы амал жок. Ошол иштерди аткаргандан кийин экинчи орундан анан башка жакка өтүшүбүз керек да. Көпчүлүк сооптуу ишти кылып аткан учурда өкүмдөрдө бир окуяга азгырылбаш керек да. Окуяда бир бар го, барыңыздарга белгилүү. Ажылыкка барам деп атканда кошунасы ачка калып атканын көрүп, ага бүткүл ажылыктын акчасын берип салган. Андан кийин ажысы кабыл болуп калган экен дегенче, ошол муктаж кедей үй бүлөн үйүн айланып койгон, ошо менен ажы болуп калган экен деген бул окуя. Аллахым балким ошол адамды кабыл кылгандыр, кабыл кылсын. Бирок бул окуядан шарият бир өкүмү чыкпайт. Ошол окуяны алып келип туруп, ажылык деген фарзды атмена кылып, насх кылып, Аллахтын шариятынан өчүрбөйбүз. Бул Куранда бир нече жолу айтылган, хадистерде айтылган бул фарз өкүм. Муну сөзсүз түрдө кылышыбыз керек. Ажылыкты кылгандан кийин анан башка амалдарга, башка сооптуу иштерге орун берсек болот иншалла. Ажылыгыңыздарды кабыл кылсын.